Бул жогорку кеңеш алдырмаганда эмне кылып атат жанагы сакал, ранжи деп. Динге чында келгенде тийишпей эле койсо болмок. Неужели жогорку кеңешке ушундан башка маселе калбай калыптырбы? Бул мындай депутаттар эмне кылып отурасыңар эле? Какта кыргыз элди майдалап, мыжып, какта нерселерди киргиздиңер? Мындай эркек кишилер деле мисалы үчүн чачын өстүрүп жүрбөй, розовыйга красить этип, кызылга красить этип, эмнеге аларга штраф салынбайт? Эмнеге именно биздин сакалыбызга салынбайт? Это же личное дело каждого. Зачем запрещать это? Мы же в демократической стране. Мен сакалды алганга эч качан уруксат эч кимге бербейм. Штраф салса сала берсин, мен сакалды албайм. Учурда сакал коюу жана паранжа тагууга тыюу салуу боюнча козголгон маселе туурасында калк арасында ар түрдүү талкуулар жүрүүдө. Калктын көпчүлүк пайызы демократиялык өлкөдө жашап жаткандан кийин ар ким өз укугун өзү билет. Бирөөлөрдү тагын же тагынба деп мажбурлоого болбойт деген пикирлерин билдиришти. Паранжа кийиниш боюнча, сакал коюш боюнча светтик эмеде жашайбыз да, мамлекетте жашайбыз да. Демократия, ар ким өзү билет кандай кийиништи. Кийим менен гана чектелбестен жан дүйнөнү байытуу үчүн, билим, тарбияны алуу үчүн көп аракеттерди жумшаш керек деп ойлойм. Аял кишилер болсо, кичинекей жаш кыздар болсо өздөрүн ачык жүргөнчө кийимдер сандарын көрсөтүп, төштөрүн көрсөткөн бул туура эмес. Жана болсо алар болсо өздөрүн жаап жүргөн жакшы. Хижап кийген туура. Биздин оюбуз пикирибиз ошондой да, буга эч кандай болсо тыюу салбаш керек. Сакал койгондор койсун, мен каршылыгым жок койгонуна. Ата-бабалар илгери сакал коюп улам аялдарыбыз элечек жабынып, келиндер жолук салынган. Ошондой эле салтыбызды карманып жүрөбүздүн каршылыгым жок. Мы считаем, что это дело каждого, и каждый вправе сам решать, носить бороду или носить хиджаб или паранджу. То есть это же личное дело каждого. Зачем запрещать это? Мы же в демократической стране живем. Да, у нас свободная страна, я считаю, это лично, да, каждого дело, кто как может, так и решает для себя, да, у каждого свободное личное мнение, каждый сам. Сейчас запрещают, допустим, бороду, хиджаб, а потом запретят азаны, мечеть, пятничные намазы, это все потом к этому и придет, получается, да. Ну, для чего это? Для чего-то же делается, значит, это первый шаг к какому-то закрытию вот этого, да, именно этих мусульманам как-то какие-то рамки хотят поставить. Я считаю, да, это неправильно. Да. Хиджаб кийүү боюнча жалпы жонунан менин оюм жакшы. Мен ага каршы эмесмин. Себеби бизде Кыргызда элечектин хиджабтан айырмасы өтө аз. Кыргыздын айымдарынын кийимдери алардын да эч качан мойну көрүнгөн эмес. Керек болсо алардын колдорунун учу да көрүнгөн эмес, буттарындагы кызыл ашыгы дагы көрүнгөн эмес. Эки кийимдин айырмасы жок. Мен бул нерсеге каршылыгым жок. Биз болгону европалашып азыр чачыбызды кыркып, мага окшоп, шымдарды кийип, ушундай болуп жүрүп алганбыз. Эми бизде мамлекетибиз эркин, ар ким каалагандай жүрөт. Буну мен эми укканда эле кичине жаман болуп кеттим. Неге дегенде мен өзүм деле сакалым болсо деген мечтеп эткен кишилерден биримин да. Биздин ата-бабаларыбызды деле карасак, например, Манас атабызды, ошол эле батырларыбызды карасак, бул илгеритен келген эркектик бир символ деп айтса болот го дейт. Эгерде бул нерсени туура эмес көргөндө, анда бүт эле тарыхтын баарын анда өзгөртүш керек болуп калат да. Болбосо могу илип турган плакаттарды бүт могу Манас атабыздын жана эмелерин, эстеликтердин баарын анда алып, анда сакалдарын жок кылыш керек деп ойлойм да. Ошон мен деле туура көрөм, бул сакал койгон бул жакшы деп эсептейм да мен. Ислам дини боюнча айтканда өзүнүн эмесин сактайт да аял кишилерчи. Өзүнүн мындайча айтканда намысынбы, ушундай да, өзүнүн келбетин башка эркектерге, чужу эркектерге көрсөткүсү келбеген, бул жакшы деп эсептейм да мен. Анткени бул өзүнүн тандоосу да. Бул наоборот, например, ачылып чачылып болгон жок да. Биз, например, ачылып чачылган канча кыздарды көрүп атабыз, эми алардын канча артында последствиялары болуп атат да. Бул никаптын, например, паранжанын артында кандай последствия бар экен, анан жаман. Мен негизи эле азыр жогорку кеңеште чыгып аткан талкууга паранжа кийүүнү тыюу салуу, анан сакал коюун тыюу салуу дегенге мен өзүм жеке каршымын андайды. Эмнеге ошондой закон киргизип атканыначы, потому что канча балдар чоңоюп атат, канча кыздар чоңоюп атат, ыймандуу болуп, монтип кийинип жүрсө кандай жакшы. Эми балдарыбыз деле ыймандуу болуп, колуңарда чөнтөгүңөрдө акчаны кармап жүрөсүңөр. Мына мен чөнтөгүмдө бугун акча бар экен. Жусуп Баласагын дейт, сакалын көрүп алгыла. 1.
Андан кейін могул жерде Токтогул Сатылганов дейт. Мына аталарыбызды көрдүңбү, сакалы бар. Эми буну сакалын алып салсаң эмне болот? Элестетип көр да. Кимге окшоп калат? Акчага окшой ушул сүрөткө койгонго окшой калат бул. Жогорку кеңеш ар бир адамдын өзүнүн каалоосун чектей турган эмне акысы бар экен? Ар ким өзү каалаганын кылат да. Мисалы намаз окуса намаз окуйт, кийинсе кийингиси келет. Неужели жогорку кеңешке ушундан башка маселе калбай калыптырбы? Андан башка актуалдуу, акчага байланыштуу, экономикага байланыштуу маселелерди чечпейби?